Америкада туристтер көп барчу жерлердин бири бул Лурей үңкүр музейи. Жер алдына кирип кеткен үңкүрдөгү көрүнүш жомуктогудай элес калтырат. Андагы салаңдап жана тикесинен турган таштар илимий тилде айтканда сталактит же сталагмит ыкмасында мындан 7 миллион жыл баштап пайда болгон дешет. Алардын геологиялык активдүү өсүүсү токтобойт. 7,5 жылда 1 куб сантиметрге өсүп турат экен. Үңкүр Вирджиниядагы Лурей шаарчасынын жанында жайгашкан. Бул жер дүйнө жүзүндөгү эң чоң үңкүрлөрдүн бири катары эле белгилүү болбостон, туристтердин да көп келгени менен айырмаланат. Үңкүр өзүнө сакталган, бирок өзгөрүлгөндөрү бар. Ал адамдар жүрүүчү жолдор, анткени үңкүрдүн улуттук деген макамы бар. Ошондуктан биз эч нерсени өзгөртө албайбыз. Бул жерге келгендерди гиганттар деген жери кызыктырат. Себеби ал жер эң төмөн жерде жайгашкан жана чоң. Ошондой эле ал жерде аябай чоң сталактиттер бар. Ал эми экинчи ушул биз турган жери. Туристтер бул жерге да аябай кызыгышат. Анткени мында дүйнөдөгү эң чоң музыкалык инструменттердин бири болгон орган коюлган. Бул үңкүрдүн расмий табылышы катары 1878 жылдын 13 августун айтышат. Аны жергиликтүү 3 тургун табышкан экен. Биз барган учурда анын мааракелүү датасын белгилөөгө камынып жатышыптыр. Бул үңкүрдүн пайдаланууга берилгендигине 141 жыл болгон экен. Эртеге буюрса бул ачылып пайдаланууга берилгендиги да белгиленет экен. Негизинен жылына 1,5 миллион адам бул үңкүрдү көрүп кетишет экен. Бул күндү белгилөө үчүн даярдыктар алдын ала көрүлөт. Кызматкерлер үңкүрдүн ичин түрдүү түстөгү жарыктар менен, айрыкча шамдарды жагып кооздошот. Биз алардын даярдык иштерине да күбө болдук. 1974 жылы үңкүр улуттук деңгээлдеги жаратылыш эстелиги катары жарыяланган. Ошондой эле Америкадагы эң жакшы киреше таба турган коммерциялык тармак катары дагы эсептелинет. Жомоктор дүйнөсүнө кирип калган деп Үңкүрдүн боорундагы таштардагы белгилерден улам бир кездери кислоталуу суу толуп калган экендигин бүтүм чыгарышкан. Анын ичинде жыл бою 12 градус температура сакталып турат. Лурей үңкүрү негизинен бор жана аки таштан куралган. Шыптан аппак болуп сарыккан бордун тамчылаганы көрүнүп турат. Ал эми башка жактарынан курамында темир менен ылайдын да аралашмалары болгон кызыл сары тамчылары байкалат. Үңкүрдүн ичинде өзгөчө делген жерлери көп. Алардын бири жазда пайда болчу максаттар көлү болсо, дагы бири тыйындар толгон жакшы тилектер суусу. Бирок биз тыйындарды көрө алганыбыз жок. Мүмкүн жыйнап койгондур. Суунун тунуктугунан ылдыйды карасаң өйдөсү көрүнөт, өйдө карасаң ылдыйы көрүнөт. Ушундай кооздукта туристтерди өзүнө тартып турса керек. Анын бөлмөлөрү түрдүү тереңдикте жайгашкандыктан эң чуңкур жана өйдөдөгү галереялары дээрлик 80 метрдей айырмада турат. Ичи жакшы кооздолгон. Туристтер көп келгендиктен алар үчүн эстелик буюмдарды сатып алууга да шарттар каралыптыр. Лурей шаарчасынын жана үңкүрүн чагылдырган кийимдерден тартып, таштардан жасалган көркөм, кооз буюмдар адамдарды кызыктырбай койбойт. Лурей үңкүр музейинин жанында автоунаалардын музейи да жайгашыптыр. Ал жерде бир эле Америкада жасалган эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да чыгарылган машиналардын макеттери турат. Лурей Кавернс комплексине келген адамдар бир эле ошол эле билети менен машиналардын музейине кирет. Ошол кездеги 1800 жылдардан кийин жасалган автоунаалардын макеттери ошол кезде жасалган машиналардын эмесин ушул жерде тапса болот экен, көрсө болот экенбиз. Алардын түрдүү түстөргө боелгон кооздугу, көлөмү менен дизайндары конокторду өзгөчө куштар кылат. Жөнөкөй арабадан башталып, өзү жүрүүчү унааларга чейин каз катар тизилген музей экспонаттары адамзаттын өткөн, бирок жакынкы эле тарыхтарынан кабар берип турат. Бул музейди аралап жүрүп, башка элдер 19-кылымдын аягында эле автоунаа жасай баштагандыгын, а биздикилер ошол убакта эмне менен алектенип жүрүшкөнүн аргасыздан эстейт экенсиң. Асанбек Каракозоев ынтымактуу үчүн АКШ Вирджиния штатынан.